1 августта Кыргызстанда алгачкы жолу дүйнөлүк рухсанат, салттуу маданият жана музыка фестивали старт алат. Иш-чара Ысык көлдө Рухордо маданий этнографиялык комплексинде өтөт. Ага 37 өлкөдөн 130дан ашуун салттуу музыкалык искусство ишмерлери, музыканттар, изилдөөчүлөр, эксперттер жана продюсерлер катышат. Алар өз элинин каада салтын, руханий мурастарын дүйнө коомчулугуна тартуулашат. Рухордо этномаданиялык комплексинде дүйнөлүк рухсанат, салттуу маданият жана музыка фестивали өткөрүлөт. Иш-чаранын масштабын эске алуу менен министрлик демилгеси менен атайын уюштуруу штабы түзүлгөн. Уюштуруу штабы азыр ийгиликтүү иштеп, бир катар тапшырмалар аткарылып келди. Бул фестивалдын негизги максаты дүйнөлүк маданий мурасын терең байлыгын даңазалоо жана азыркы ааламдашуу доорунда маданияттар аралык диалогту бекемдөө. Ага Кыргызстандын атынан Нур, Үркөр, Акак, Кербес топтору, ошондой эле жеке аткаруучулар Маналы Султанбеков, Акматбек Султан жана Чолпон Мелисбекова катышат. Сыйлык фонду 3 миллион сомду түзөт. Анын ичинен баш байге 1 миллион сом. Бүгүнкү күндө ушул иш-чарада сиздер Кыргызстанга эмес, деги эле Борбордук Азияда биринчи жолу келе жаткан жана келип жаткан десем болот, окумуштуулар менен жолугуша аласыз. Албетте Кыргызстандагы жакшы бүгүнкү күндөгү салттуу музыка алып жүрүүчүлөр менен жолугуша аласыздар. Фестивалдын алкагында 3 негизги иш-чара ишке ашат. Анын эң башкысы эл аралык сынак. Ага 15 өлкөдөн 84 аткаруучу жана чыгармачыл топ катышат. Конкурс 1-2 августта болуп өтөт. 3 августта жеңүүчүлөрдүн гала концерти жана сыйлуу аземи болот. Рухсанат фестивали менен конгресстин максаттары биздин уюмдун миссиясы менен толукталып келет. Ал маданий ар түрдүүлүктү колдоо жана салттарды кийинки муңга өткөрүп берүүнүн жаңы жолдорун издөө. Биздин мындай демилгелер илимий жана көркөм чөйрөнү гана байытпастан маданият аркылуу ааламдашууда өз ара түшүнүшүүгө көмөк көрсөтөт деп ишенебиз. Борбор Азия менен кызматташууну колдоо жана бул тарыхый окуянын бир бөлүгү болуу биз үчүн чоң сыймык. Мындан сырткары фестивалдын алкагында улуттук тамак-аштар тартууланган аянтча уюштурулат. Кол өнөрчүлөрдүн көргөзмө жарманкеси да коноктордун өзгөчө кызыгуусун жаратмакчы. Кечки саат 8ден 10го чейин салттуу музыка аткаруучулардын жандуу концерти болот. Кирүү акысыз. Бермет Ишонкулова, Илдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.